Анжеликага атамдашкан Самара Каримова. Шоу болбосоң кое кал. Ырчылар бири-бирине эрегишип эле Дубайга эс алууга кетип жатышканын белгилүү болууда. Буга чейин Анжелика чартаңбай тээп жүргөнүн чагылдырып, улам видео сүрөттөрүн Инстаграмга чаптап аткан. Эми болсо Самара Каримова да Дубайга учуп атканын жар салды. Сыягы Анжеликага атандашып, пиар, хайп, акциядан кем калбай. Жалтыраган жерлердин баарынан сүрөткө түшүп баштайт. Эске салсак, Анжеликанын Инстаграмдагы катталуучулары 1.600.000 болсо, Самараныкы 1.800.000 ашык. Экөө бул жааттан ачык тирешпесе да, тымызын атсалышып келатышканын байкайбыз. Натыйжада Дубайдагы жалтыраган көрүнүштөрдү чагылдыруу кимиси кооз жерлерге барганы боюнча жарышка түшүшкөндөй эле тытынышат го деп Арбай Кежи сайты жазып чыкты. Таза жеңиш. Айсулуу Тыныбекова Стамбулдагы мелдештен алтын утту. Эл аралык мелдеште кыргызстандык 2 спортчу алтын, бирөө коло байгеге ээ болду. 10 январда башталган турнир бүгүн жыйынтыкталды. Кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова күрөш боюнча Түркияда өткөн эл аралык мелдеште алтын медаль утту. Бул туурасында спортчу өзү Инстаграм баракчасына жарыялады. Тыныбекова 62 кг салмак категориясы боюнча күч сынашты. Ал финалдык беттеште азербайжандык Татьяна Омельченко менен беттешти. Кыргызстандык спортчу биринчи бөлүктү 5-0 эсеби менен жыйынтыктады. Ал эми экинчи бөлүк башталгандан 1 мүнөт өтпөй атаандашынын далысын жерге тийгизип таза жеңишти камсыздады. Мындан сырткары дагы бир алтын медалды 59 кг салмак категориясы боюнча күрөшкөн Назира Мартбек кызы алды. Ал эми 76 кг чен бирдиктен чыккан Айбери Медет кызы 3-орунга ээ болду деп Спутник Кежи сайты жазып чыкты.